Buyursa bardığınızlarga mamlaket tarafından jardam da verilet, mamlaket tarafından karalat. Eng negizgi mesele bu жерде ошо өзүңөрдүн тартиптүүлүгүңөр. Мына көптөгөн жабыр тарткандардын негизинен биз мына ошол кырдаал болгондон бери 4-5 күн убакыт өттү. Ошону анализдеп карап чыксак, жабыр тарткандардын көпчүлүгү ошо мыйзамды сактабаган негизинен болгон. Мыйзамды сакташпастан, ошол керектүү эмес жерлерге көпүрөлөрдү куруп, керектүү эмес жерлерге магазиндерди куруп, жана ошол бийликти укпастан мыйзам сактабагандардан ушул нерсеге келип такалдыгар. Эми мындан ары баары мыйзам чегинде болот. Мыйзамсыз курулуштар, мыйзамсыз көпүрөлөр, мыйзамсыз эс алуу жайлар, ушу ак буран тегерени баардыгы алынат. Баардыгы алынат. Мына базар азыркы туруп аткан базардын бул базардагы толук көчүрүлөт. Базар бул жерде болбойт. Базарды башка жакка көчүрөбүз. Себеби бул нерсе дагы кайталанышы мүмкүн. Эч ким азыр бул жерде сизге гарантия бере албайт. Эртең болобу, бир айдан кийин болобу, эмдики жылы болобу, дагы ушундай болушу мүмкүн. Ошондуктан базарды биз коопсуз жерге көчүрөбүз. Жергиликтүү бийлик органдары менен бирге жаңы базардын ордунан месталарды аласыңар, ошол жакта коопсуз жерде жакшы өзүңөрдүн ошол соодаңарды жүргүзөсүңөр.